кемчилик кылганга аракет кылышыбыз керек, а? Ва яжузу ан яктахила би гайри мутайябин. Ошондой эле илгери баягы көзгө сурма да коюлган экен. Ал не литтадави дарылык үчүн коюлган. Анан көчөгө неме болсо биздин адеп ахлакта ал жакшы, үрп адатта жакшы эмес, а? Мүмкүн Пакистан, Индияларда дурус эле адамдар көнүп калган, Бизде бир аз нете ойлоп калат, карап кандай болуп калды, боенуп алыптыр депчи. Ошо пайгамбардын мезгилинде дагы мына кечинде коюлган дейт. Ошону сурма коюлуна турган болсо, ал дагы ошол атайын жыт аралаштырган сурма болбошу керек, а? Ошондой болсо дурус болот. Көздүн көрүүсүн жакшыртат экен. Ау яфтасида ау яхтажима. Ошондой эле биз эчтеке кылбаш керек, денебиздеги түктү да жулбашыбыз керек, чачыбызга, сакалыбызга тийбешибиз керек дегенде адамдарга суроо болуп калышы мүмкүн да. Анда жана кан алдырса эмне болот? Себеби Меккеде ошол илгери ошол жанагы хижама кылгандар, кыйындар ошакта болгон экен. Анан атайын келип калдым деп, ихрамдагылар дароо хижама кылдырып кеткен да. Хижама негизи пайдалуу нерселерден да. Баягы ашыкча канды алдырып турган. Ошону ушундай кылса да кан алганда ихрамда болбойсо болот дейт. Эч кандай зыяны жок. Хижама кылса деле эч кандай зыяны жок. Кан чыгып атса да эч. Ошол тилип атканда баягы чачтардан бир аз эhtiyat болуш керек, а? Эгерде анан бирөө башынан хижама кылам деп башын кырып салып анан кийин ал жерин кессе, өлдү анда эмне болот? Анда штраф болуп калат, а?